Şükürler de aytıp oturamiz. Anayыңыз жақсы денсаулығыңыз жақсы жақсы құдайға шүкір тәуекеңізге келіп отқан тұрбайсыз ба Балдарға неврелерге шүкір бұл жақсы да хабарласып тұрған жақсы да бар сұрашып учурашып тұрған жүздесіп тұрған дидарлашып деп қойып бір қыз біз жаш кезекте алхамдулилlah ата-энелерден чоң ата чоң апалардын тарбиясын көрүп калдык да. Анан ортодо 30-40 жыл түшүнүксүз бир период болду да. Же нар эмес, же бер эмес, Азыр алхамдулилlah дейбиздан. Эми эле пенсияга аз калганда жаратуучумду таанып өзүнүн жолуна түштүм да. Ага жетейин. Өзүң жакшы билесиң да. Дарман Алибаев деп ноокаттык жигит бар. Замминистр водного хозяйства болуп, Ысык Көл райком партиясынын биринчи секретары болуп жүргөн жигит. Бир карыянын тажыясына барып, моминдер дуа кылып койгондугу үчүн кызматтан алып. Абдибаев эмеспи? Жок, Дарман Алибаев. Берки Абдибаев анда облисполком болчу, билесизби? Алда ошентип кызматтан кеткен. Алда ноокаттан болот. Тиги Тажибаев. Ой, Тажибаев, Тажибаев тура. Абдибаев, Тажибаев. Ал киши менен чоң иштешип калдык да. Мен өзүм бияктык болгону менен 14 жыл Ошто иштеп келдик да. Курулушчу турбайсызбы? Жок, инженер-механик. Инженер-механик, Инженер-механик. Советтер Союзунун негизги принциптеринин бири эле электрификация, механизация эмес беле. Технократтарды баягындай жалаң эле юристтер менен мындай гуманитарлерди эмес, технократтар чыгарат эле, заводдо иштей турган. Стакендин убагында там юристтер менен көп ошолорго жазалчы да. Деген доор болуп калды да ошол заман. Ошонун продуктыларынын бирибиз да. Сельхоздун мехфагын бүтүргөн. Ал жакта да бар экен да. Ошо Разаковдун чоң эмгеги ошолдо отпойбу, жана Палтехти уюштуруп, ал жактан технократтар даярдаган депчи, заводдо иштеп турган, фабрикада иштеп турган, ГЭС кура турган, иши кылып баягы жарыктандыра турган заманбап. Жакшы, көп жыл иштепсиз. Өмүр баяныңызда Ошто иштепсиз. Илгери жаш жакта. Кайча иштедиңиз? Негизинен Оштун өзүндө 10 жыл иштедим. Ак Суу районунда 4 жыл иштеп калдым. Анан бияка келип контрольный палата деген бар эле. Силер билбей калдыңар. Народный контроль дегенди билем. Жок, ошо народный контролдун негизинде бүт бийлик Верховный Советке өткөндө мындайча айтканда Масалиевдин убагы экен, жогорку кеңешке өткөн убакытта ошондо жогорку кеңештин алдында контрольный палата деген түзүлгөн. Ал биз только жогорку кеңешке гана баш ийчүбүз, башка эч кимге. Кимдин убагында? Таштанбек Акбатовдун убагы беле? Же Кошоевдун убагы беле? Жок. Же Шеримбуловдунбу? Ал убакта ким? Медеткан Шеримкулович жогорку кеңештин төрагасы. Кеше легендардык. Ошо учурда экен да. Ошондо. Акаев, Аскар Акаев. Биринчи биз теңшергенбиз. Контролдо, Теңшерип, жанагы комтордун маселесин биз көтөрүп чыкканбыз да биринчи. Анан ошол үчүн бизди жоюп контрольный палатаны. Ордун анан кийин
тиги бул деп счетный палата деп Есеп палатасы. Есеп палатасы түзүлдү да. Ал жана финансылык мыйзам бузулар текшерет эмеспи? Мен бул жерге сурайын деп атам да, мына мисалы азыр төшөктө бир аз эми ден соолукка байланыштуу жатасыз да, туурабы? Бирок ошентсе деле мындай жадырап, жайнап, кубанып отурасыз. Мунун сыры эмнеде? Мындай бир арызданбай, муңканбай, чөкпөй, ушунун сыры эмнеде? Чынын айтканыбызда бүт баарыбыз жаратканды таанып, жараткандын мыйзамы менен жашашыбыз да экен да. Мына баштан аштыр көптүр көп нерселер өттү там. Жакшылык да болду, жаманчылык да болду. Бирок бир нерсени айткым келет там. Ошо бүт баары жаратуучубуздун колунда экенин билдик да. Кеч болсо дагы там, алхамдулиллах там, ошо Алламдын жолуна түшүп, морике кичинекей неберелеримди жетелеп барып иштеп жүргөндө деле, молдолорго барып Куран окуганды үйрөнгүлө, арабчаны үйрөнгүлө деп, Куран Карим китебин араб тилинде окуп, анын мазмунуна түшүнгүлө деп, эки уулу неберемди ээрчитип жүрчү элем. Булардан тыянак жакшы чыкпай бараткандан кийин анан каарыганда болсо дагы кичине алфавитин үйрөнүп алып, Куранды араб тилинде окуп, анын котормолорун окуп, түшүнүп, Алламдын жолуна эми өзүбүз кеч болсок дагы жаштар эртерээк билип, түшүнүп, Алламдын көргөзгөн жолунда жүрүшсүн деп аракет кыла баштадык да. Ошонун негизинде же Аллам өзү каалаган кишисин өз жолуна салат деп бекеринен айтпаса керек да. Эми мындайча айтканда илгери партиялык, комсомолдук кызматтарда иштеп жүрдүк да. Бирок атеист катарында Алламды жок деп айткан эмеспиз эч убакта да. Же ошол үчүн Аллама чексиз ыраазычылыктарды айтабыз. Муаркентип өз жолуна салып. Бирок ата мындай экен да, адам көп адам өзү кыйынчылык келгенде же ооруганда Алла Тааланы эстейт, дагы да жакындайт, айтат го, кээде ооруганда адам тазаланат депчи. Бирок сиз мындай ушу жадырап, жайнап турганыңызга аябай ыраазы болдум да. Аябай ыраазы болдум. Анан кээ бирлер бар, бай болуп туруп деле бактысыз, кээ бирлер бар, кедей болуп деле бактылуу. Мындай таң каласың да, парадокс. Кээ бирлери ден соолугу чың болсо деле кыжалат, кээ бирлери кичине ооруп атса деле бактылуу. Ушундай адамдар бар да, мындай күлүп жайнап, жүрөгү жайнап. Мен ушундайларды көп көрдүм. Кыйналып турса да, ооруп турса да, коляскада отурса дагы мындай позитив тартуулап, күлүп жайнап, эч бир арыз арман айтпагандарды көрдүм да. Анан чоң бир байлыгы болсо деле кымбаттап кетти, доллар кымбаттап кетти, кыйын заман болуп кетти дегендерди да көрдүк. Таң каласың, Таң каласың. Жакшы. Сүйүнкөнүм мынакей, өзүңөрдөй жаш жигиттер колго кам чыгармап, элибизди туура жолго көргөзүп, элибиздин келечегин ойлоп, өзүңөрдүн примериңер менен моорекинтип Аллам көргөзгөн жолдо жүргөнүңөр жагат да. Рахмат. Келечек силердики там. Аллам өзү колдосун там. Амин. Коргосун там. Адаштырбасын, өзү колдосун, туражылыкка салсын. Ошо бир кабар алып коелу деп эле келдик. Биз немебиз бар эле. Баягы ушул баягы аз болсо да атын атасынан куту сүйүнөт деп, өткөн кеткениңизди иликтеп, адамдардын сунуштарынын негизинде карап туруп анан атайын ушуну тапшырып коелу деп келдик. Кыргыз Республикасы мамлекеттик кызматындагы көп жылдык үзүрлүү эмгеги, ошондой эле жигердүү коомдук ишмердиги үчүн Молда Кадыр Жумабек Айткулович Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ыйман Нур парламент фракциясынын ардак грамотасы менен сыйлансын.
деп ушул сизге. Алла разы болsun. Чоң рахмат, анда. Болса. Benim Peygamberim Muhammed'in en жақсы подаркаларының бiri там, ушул экен там, листте. Былтыр ма? Жакшы. Мурда кызлы. Мурага барып келди элекпиз. Андай кичүү Асфальт деген оригинал дейт. Бул байгын жытты го дейм. Кабаны жытып турбайбы? Каба. Ошол жактан ала келдик элекпиз. Ой. Пайгамбар соли. Алла сейдина Мухаммадин. Алла али ажмаин. О жаратуучу Аллахыма чексиз мактоолор менен алкоолор болсун. Ал эми сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи салам чексиз салам салаваттар болсун. О жаратуучу Аллахым, өзүңдүн жолуңда жүргөн, өзүңдүн иштерин көргөзгөн жолуңда жүргөн, өзүңдүн пайгамбарларыбыз көргөзүп кеткен жолдо жүргөн ушул угул балдарыбыздын жолдорун өзүң ача көр, келечектерин кең кыла көр, билип билбей кетирген күнөөлөрүн кечирип, өзүңдүн илим билим казынаңан ар бирибиз муктаж болгон илим билимден ар бирибизге мол берип, аны туура пайдалантып, өзүң жараткан бүт макулуктарды жакшылыкка чакыруучулардан, жаманчылыктан кайтаруучулардан кыла көр. Амин. Жалган дүйнөдө жашоолорубузга жеңилдик берип, ал эми акыретте өзүңдүн Фирдаус бейишинен орун табуучулардан кыла көр. О жаратуучу Аллахым, жаман жуман көздөн, тилден, каргыштан, көрө албастыктан сактай көр. Ойлогон жакшынакай ой максаттарына жеткизип, элине, журтуна, жалпы ислам динине, дүйнөсүнө албан кызмат кылган, келечектери кең, эки дүйнөнүн жакшылыгын буйрутуп, ал эми акыретте өзүңдүн Фирдаус бейишинен орун табуучулардан кыла көр. Амин. Бәр, чоң рахмат. Өзү мага дагы ошо умрага барганда Чубак ажыке бир атыр белек кылган. Дагы деле түгөн элек ошол. Себеби атыр бул аябай жакшы белек турбайбы? Пайгамбар алейхисалам жакшы көрчү экен. Адам жакшы танып жүрүшү бул өтө маанилүү адеп экен да. Анан ошондо айткандай болгондо, эгер акылымдан чыгып кетпеген болсо, ушул атырдан акча аябаш керек экен. Атырдан акча аябаш керек экен, ушундай бир кымбат белек болот экен булчу. Ошон үчүн чоң рахмат сизге. Мен муну себедип жүрөм. Чоң рахмат. Макул, жакшы Рамазанда Кудай береке берсин. Макул.